Талгактын же токсикоздун таржымалы. Амансыздарбы? Карындагы бала жан багарбы же эл багарбы? Кыргыздарда байыркы кезден эле карындагы баланын келечеги кандай болорун энесинин талгагынан улам билип турушкан. Мына ушундан улам курсактагы баланын эл багар же жан багар болорун улуу муундун адамдары өз ара ой жүгүртүп, баланын келечегин айтып берчү атайын олуй адамдар болгон. Ал доордун убагында жан багар баланын төрөлүүсү намыстуу көрүнүш болгондуктанбы, эмнегетир ошол кездин энелери эл багар баатырларды байма-бай дүйнөгө алып келип турушкан. Бул сөздөрүмө тарых барактары күбө болуп бере алат. Негизи эле талгак деген өзү эмне? Анын кыргыз тукумуна тийгизген таасири кандай болгон? Азыркы кезде талгактын маанисине көңүл бургандар барбы? Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүп, өз пикириңиздерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Жалпы дүйнө жүзүндө аялдардын кош бойлуу кези абдан татаал көрүнүштү сүрөттөп, кала берсе азыркы күнгө чейин талгактын сырын окумуштуулар толук ача албай келишет. Мындай учурда аялдын кыял жоругу бузулуп, маанайы бат-баттан өзгөрүп, сөз көтөрө албаган эркелик мүнөзгө айланат. Андан сырткары жүрөк айланып, кусуу жана башка толугун токой көрүнүштөр менен коштолот. Ал эми кээ бир учурда аялдын көксөп жеген тамагы өзгөчө азыктардын түрлөрүнө байланыштуу. Талгактын карындагы балага кандай таасирин тийгизет? Байырдан эле Кыргызда кош бойлуу аялдын талгагына өзгөчө көңүл бурушкан. Анткени анын маани маңызы абдан терең сырды катып, баланын келечегин жаратуу күчкө ээ болгон. Ошол эле убакта кош бойлуу аял кандай азыктарга талгак болуп жатканына карап, курсактагы баланын уул же кыз экенин боолголуп турушкан. Ал эми андан кийин жеген тамагына карап, түйүлдүктүн келечектеги орду, элге кылган кызматын аныкташкан. Талгакты кандыруу же жандыруу жараяны. Талгак болгон аялдын талгагын кандыруу эң биринчи жолдошунун милдети болуп саналган, же болбосо урук туугандын жалпылап киришкен аракети болгон. Анткени ошол кездеги улуу муундардын айтуусуна караганда, эгерде кош бойлуу аялдын талгагы канбай калса, болочок балага терс таасирин тийгизет деп ойлошкон. Карындын ичиндеги түйүлдүк тагдырына буйрулган ишин, жер үстүндөгү өз милдетин, мындайча айтканда элин, жерин коргогон, ата-энесинин ак сүтүн актаган баатыр болуш үчүн энесинин ичинде жаткан кезде эле талгагы каныш керек деген шарттуу түшүнүк болгон. Баатыр уулдарды төрөгөн аялдардын талгагы кандай болгон? Тарыхка баш багып карасак, чыйырды энебиз манас атабызга боюна бүткөн кезде көпчүлүк улуу муундун айтуусу боюнча жолборстун жүрөгүнө, айрым варианттарда шердин жүрөгүнө талгак болгону жазылат. Мына ушундан улам чыйырды энебиздин жолдошу Жакып боло турган баласынын биринчиден эркек уул экенин, экинчиден болсо ааламда жок баатыр болорун дароо баамдап билген. Ошондон улам туш тараптан издештире отуруп, мергенчилерге буйрук берип, жолборстун жүрөгүн таптырып келген дешет. Ал эми Манастын жубайы Каникей энебиз да, Айчүрөк энебиз да жолборстун жүрөгүнө талгак болгону баяндалат. Андан кийин тарыхта аты жазылып калган баатырлардын өмүрлүк таржымалын изилдеп келсек эле, баардык баатырлардын энелери шердин, көк жалдын, жолборстун жүрөктөрүнө талгак болгону санжыраларда кеңири баяндалат. Ал эми баатыр эркектерден сырткары кыргыздардан баатыр кыздарда чыкканы белгилүү. Мисалга алсак, Жаңыл Мырза энесинин боюнда бар кезинде энеси көк жалдын жүрөгүнө талгак болгон дешет. Тукумсуз карып бараткан атасы кубанганынан буйруса төрөлө турган баламдан баатыр тукумуланат экен деп, туш тараптан аялынын талгагын кандыруу үчүн жан үрөп башташат. Бирок ай күнүнө жетип кыз төрөлгөндө жаңылып калдык. Эми артынан уул келсин деп атын Жаңыл Мырза койгон экен. Бирок атасынын үмүтү акталбай, уул уланбай, тескерисинче Жаңыл Мырза эркек баладан да артык баатыр болуп, көздөгөнүн кое бербеген көк жал болуп бой жетет.
Ал эми кээ бир талгактын жаңылыштык кетирген учурларында түйүлдүккө кандай таасирин тийгизген? Тарых барактарынан дагы бир мисал келтирсек, Балбай Баатыр энесинин күмөн кезинде энеси адаттагыдай эле Жолборстун жүрөгүнө талгак болот. Туш тараптан Жолборско аңчылыкка чыгышкан мергенчилер таппай, Камандын жүрөгүн Жолборстуку деп берип коюшкан дейт. Балбай Баатыр эр болуп төрөлгөнү менен, бирок Камандын жүрөгүнөн улам тоң моюн болуп калган деп айтышат санжырачылар. Келиңиздер, азыркы кездин аялдарынын талгагына бир аз анализ жүргүзөлү. Негизинен талгак да замандын талабына жараша өзгөрүп турабы? Айтор тарыхтан кездешкендей, азыркы учурдун аялдарында талгакты угуп көрө элекпиз. Балким мунун себеби тамактардын химикатка бай жана сырттан агылып келген түркүн азыктардын сапатынан уламбы деген ой кетет. Азыркы учурда келинди кул катары көргөн үй бүлөлөр да жок эмес. Же болбосо талгак болгон аялдын көксөгөн тамагын жей албай, балдарынын салмагы аз же ден соолугу начар болуп төрөлүп жатканын турмушта көрүп эле келе жатабыз. Анын сыңарындай байыркы энелерибиз Жолборстун, көк жалдын жүрөктөрүнө талгак болушса, азыркы аялдардын талгагы жөнөкөй туздалган бадыраң, кадимки малдын эти же шириндиктер гана экенин угуп, азыркы заманыбызда кайдагы баатырлар чыксын, баары эле жанбагар болуп жаралып калганго деген ойдо калдык окшойт. Эмнеси болсо да аялдарыбыздын кош бойлуу кезиндеги талгагын кандырып, ден соолугуна жетиштүү көңүл буруудан тажабайлы. Үзүлбөгөн үмүтүбүздөн улам эл ичинен эл багар уулдар суурулуп чыгар деген тилектебиз. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө каналга жазылып, коңгуроону басканды унутпаңыздар.